Салам экендештер, арбаңыздар. Рубльдин курсу абдан сүйүндүрүп жатат, өсүп жатат. Бул нерсеге эки себепкер болду. Биринчиден, АКШ президенти Дональд Трамптын шайланышы жана шайлангандан кийин Россия тарап менен жолугушуп, мындан 2 күн мурун Орусиянын президенти Владимир Путин менен Дональд Трамп экөө сүйлөшүп, телефон аркылуу көптөгөн позитивдүү экономика жага турчу сөздөрдүн бүт баарын айтты. Андан тышкары Украина кризисиндагы регулировка кылганга дагы бири-бирин чакырышты. Ошонун эсебинен 19 февралда Американын тышкы иштер министрлиги Госдеп деп коет, жана Россиянын тышкы иштер министрлиги экөө Сауд Аравиясында Эр-Рияд шаарында жолугушуп, ошол жерден дагы ошол эки чоң державанын бири-бирине сөзүн, бири-бирине карын-катнашын жакшылап, жакын деңгээлге чыгартыш керек деген сөздөр болду. Эми рубльдин курсу ошол маалыматтын негизинде өстү. Бирок Россия тарапка рубльдин күчтөнүүсү кызык эмес, себептен Россия тарап өзүнүн газды, нефти доллар менен сатат. Доллар менен саткандан кийин рубльга чагылдырганда көбүрөөк акча түшөт. Ошонун негизинде көбүрөөк акча түшүш үчүн рубльдин күчүн күчтөнтүүгө дагы аракет көп кылбай эле, бирок экономиканын өзүнүн тенденциясы бар. Ошонун негизинде азыр экинчи ирет Украина менен келишим түзүлүп, жанагы согуш бүтсө, рубльдин курсу дагы өсөт. Андан тышкары Запад мамлекеттери, Европа мамлекеттери, Америка мамлекеттери Россияга койгон санкциялардын баарын түшүрсө, рубльдин курсу дагы өсөт. Ошол себептен Кудай буйрса жылдын аягынан баратып рубльдин курсу 1,2 сом түзүшү толук ыктымал. Ошону күтүп туралы. Бул ошол жагынан жакшы жаңылыктар болду. Силер менен ошо Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаатында толук маалыматтар айтып турабыз. Биздин Telegram каналы катталып, себептен YouTube VPN менен иштеп калды. Бүт актуалдуу маалыматты ошол жактан көрүп туруңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда bir жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, bir кишиге bir бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыздар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу, Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.